Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Сиздерге негизги маселени сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Режиссердук пультта Айдай Исмаилова жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Арыбаңыздар, урматтуу радио угуучулар, үстүбүздөгү күркүрөгөн күз айлары кышка карата даярдыгыбызды күчөтүп, жетишпей жаткан жагдайларды дагы бир ирет карап алууга мүмкүнчүлүк берген мезгил, жана алдыга койгон иштерди аткарууга милдеттендирет. Бүгүн биз Бишкек шаарыбыздын кышка карата даярдыгы, жаңы мектептердин курулушу, жолдордун курулушу, жол кыймылындагы картина, коомдук транспортду жөнгө салуу, иреттөө сыяктуу Бишкек шаарынын жашоосундагы урунтуу учурлар боюнча сөз кылабыз. Бүгүнкү негизги маселени Бишкек шаарынын башчысы мэр Абдыкадыров Эмилбек Мырзакуловичтун катышуусунда сунуштайбыз. Сиздер билгендей, өлкө президенти Садыр Жапаровдун Бишкек мэриясына 5 айдын ичинде 16 мектеп, 5 бала бакча куруу тапшырмасы коюлган. Биз бүгүн ушул тапшырмалардын аткарылышы, деги эле Бишкек шаарын өнүктүрүү боюнча кандай пландар бар, түз эфирде маалымат алып маектешебиз. Урматтуу радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу, биздин байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Андан сырткары Бишкек шаарынын көйгөйлөрү, маселелери, ар кандай бир биздин бишкектиктерди, Бишкектин меймандарын кызыктырган суроолор социалдык тармактарда да көп талкууланат. Андыктан Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасындагы биздин бүгүнкү түз эфирди көрүп, угуп, анан өзүңүздөрдүн суроо, комментарийлер болсо калтырып койсоңуздар болот. Анда биздин угармандар байланышка чыккан чакты сөзүбүздү баштайлы. Эмилбек Мырзакулович, биздин студиябызга кош келипсиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Анткени мына шаар боюнча бир топ бир суроолорду беришет, социалдык тармактарда да көп жазышат. Андыктан бүгүн биз ушундай бир мүмкүнчүлүгүбүз түзүлүп атат, көптөгөн бир суроолорго маалымат алганга. Эми адегенде ушул өлкө президенти койгон тапшырмадан баштайлы. Анткени мына күздүн 2 айы өтүп атат, жаңы окуу жылынын башталганына 2 ай болду. Азыр жаңы мектептердин ачылганы бул абдан мындай бир көңүлдү жубаткан, жакшы бир көрүнүш болуп атат. Анан айтсаңыз, ушул быйылкы жылы баягы республикалык бюджеттин эсебинен план боюнча канча мектеп, анын ичинде иштеп жаткан мектептерге жанагындай бир кошумча окуу корпустарынын салынышы керек эле. Баары план боюнча аткарылып атабы, кандай болуп атат, эмнеге жетиштик? Ушундан баштайбыз. Чоң рахмат. Чын эле Бишкек шаарында проблемалар абдан көп. Мен Бишкек шаарынын мэри катары ушу маселелердин баары чечилип атат. Бишкек шаарында проблема жок или баары чечилип калды дегенден таптакыр калысмын. Проблемалар өтө көп. Мына мен иштегениме 7 айдын жүзү болуп калды. Келген күндөн баштап эле ушу негизинде Бишкекти кандай бир гүлдөгөн биздин коноктор үчүн, өзүбүз үчүн дагы, биздин келечегибиз үчүн дагы өзгөртүүнүн программасы иштелип чыккан. Эми программага баарын жаза берсе болот, бирок ошонун ичинен дагы мындай основной багыттарды биз определять эткенбиз. Эң көйгөйлүү маселенин бири мына Бишкек шаарында транспорт проблемасы. Автобустар, тыгындар, баарыбыз эле шаарда жашайбыз да. Ар бир аны көрүп эле, билип эле турабыз. Мына пробка маселеси эртең менен, кечинде, час пикте абдан мына өзгөчө мына сентябрда окуу жылы башталганда биздин окуучуларыбыз дагы, студенттерибиз дагы, биздин шаардыктар ушуга абдан көп нааразы болушат. Бул нааразы болгонун туура, мен аны туура түшүнүп атам. Мен дагы Бишкектин жашоочусу катары бул маселени шаарга иштегени келгенче эле ойлоп жүргөм, ушул маселени негизи чечиш керек деп. Мына бир чоң маселе. Экинчи маселе, мынагу 30 жылдан бери эле биз шаардагы мына мусор проблемасын, мусорозавод маселесин айтып келгенбиз. Бул союздун убагында эле 90-жылдарда ушул маселе көтөрүлүп, союз урагандан кийин деле ушул маселе чечилбей келатат. Мына эң чоң маселенин бири ушу тазалык маселеси, андан кийин ушу мусор маселеси бар. Андан кийинки чоң маселелердин бири мынагу жашылдандыруу маселеси. Эми Бишкек шаарыбыз жашыл шаар болгонбуз деп Фрунзе болуп турганда биз сыймыктанган шаарлардын бири болчу. Мына ушуга кайта алып келип жеткизүү маселеси. Жашылдандыруу үчүн көп пландар керек, полив системасын ишке ашырыш керек.
мына ушул целый чоң проблемалардын бири ушу. Анан кийин мына социалдык объекттер, мектеп маселеси. Эми борборубуз Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында 300 менден окуп же болбосо 35-40 баладан бир мектепте 300 менде окуган, бул эми шаардын борборуна туура келбей турган нерсе. Ушундай ушуга окшогон көп маселелер. Экология маселеси да биздин приоритетный ошол социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы камтыган чоң багыттарды мен айтып атам. Экология маселеси, мына өзүңүздөр билесиздер, ушу 4-5 жылдан бери экология маселеси абдан курч туруп атат. Себеби кыш келгенде эле смог пайда болот. Анан эми адамдын ден соолугу эң кымбат нерсе да. Ошон үчүн бул маселени да мен келгенден баштап ушу 5-6 багытты мен мындай приоритетный деп аныктап, эми маселенин баарын тең бир кыска убакыттын учурда чечип жиберем дегенде мен алысмын, бирок ага убакыт керек. Ошон үчүн ушу программаны 26-жылга чейинки социалдык экономикалык өнүгүү боюнча программада биз камтыдык. Негизи бул программанын концепциясын, программаны менден мурдакы мэр Айбек Жунушалиев баштаган экен. Бирок мен ал программаны, ал ойлорду негизинен бузган жокмун. Бул преемственность деген болуш керек. Мына биздин өнүкпөй иштерибиздин баары ишке ашпай келгенин бир себеби улам жаңы жетекчи келип, жаңы жетекчилер бат-бат алмаша берип, анан кийин бирин баштаган ишин экинчиси улантпай, мына ошондон дагы көп нерселер бизде аксап келген. Андан тышкары мына кадр маселесинде дагы менин командам келди деп башка бир жетекчи келгенде баарын алмаштырып эле мен өзүм кишилерим коем, командам менен келдим, иштейм дейт. Ал команда канча жыл иштейт, аны сиздер көрүп атасыздар, билесиздер, шаардыктар да билет. Мындай принциптен кетиш керек. Команда эмес, менин принципим профессионалдар иштеш керек. Мен ошого таянам. Тайке, жээн, жолдош, дос, жердеш деген принциптен таптакыр кетишибиз керек. Баардык иште профессионалдар иштесе, биз ошондо гана оңолуу жагына барабыз да. Ошон үчүн ушундай багыттагы иштерди мен программага киргизгем. Дагы бир чоң нерсе, мына биздин бюджет, шаардын бюджети 10 миллиард 300 миллион болчу 21-жылы. 22-жылга план койгондо бул кабинет министрдин төрагасы Акылбек Үсөнбекович да биздин астыбызга чоң амбициозный пландарды коюш керек деген маселени койгон. Мына биздин өкмөт дагы ошондой амбициозный пландарды коюп 180 миллиард сомдон бюджетти 400 миллиардга чыгарам деген өтө чоң амбициозный пландар. Бирок ошонун баары тең ишке ашып атпайбы? Бюджетибиз көбөйдү, мынакей госслужащийлердин айлыгы көбөйдү, мугалимдердин айлыгы көбөйдү, медицинский работниктерге, деги эле соц тармактагы адамдардын мына эми жакында пенсионерлердин да пенсиясы көтөрүлүп атат. Мындай амбициозный пландарды коймоюнча биз эч убакта оңоло албайбыз биз. Баягы эле күнүмдүк, мына бир күн өттү, бир жыл өттү, 2 жыл өттү, турмушубуз өзгөрбөйт. Мен да ошол сыяктуу Бишкек шаарында чоң инвестиционный проекттерди алып келмейинче, биз жанагы чогултуп аткан, бюджетибизди көбөйтүп аткан налогтун эсебинен Бишкек шаары эч убакта өнүгө албайт, өзгөрө албайт. Дагы бир 30 жылда дагы мындан кичине өзгөрөбүз, бирок чоң жылыштар болбойт. Ошон үчүн эң биринчи максатыбыз инвестиция тартышыбыз керек. Биз коркпошубуз керек. Ал Кытайдан келеби, Россиядан келеби, же Америкадан келеби, разница жок бизге. Алар алып кетпейт. Чоң инвестиционный проекттер, мен 10 чоң инвестиционный проекттерди алып, презентация кылып, Абу-Дабиге барып келдим. Арабтардын фонддору менен жолугуп, буюрса ушу сентябрда жакын арада биздин урматтуу Садыр Нуркожоевдун визити күтүлүүдө. Ошол визитке биз дагы даярданып, Бишкек шаарына чоң инвестициялар тартышыбыз керек. Менин оюмча жок дегенде бир 500 миллион миллиардка чейин инвестициялар тартуу менин оюм. Мен баягы мэр катары келип эле бир майда чүйдө иштер менен алек болоюн деген жерим жок. Дагы бир нерсени мен өзүм келери менен ушундай чечим кабыл алдым. Мурда бизде 4 райондук акимчиликтер бар. Бардык функциялардын баарын тең Бишкек шаарынын мэриясы өзүнө алып алган. Жер комиссиясы дагы, финансы дагы, акчанын баарын тең
райондук акимчиликтер таптакыр мүмкүнчүлүк болбой калган. Ошон үчүн райондун акимдери колхоздун бригадиринде эле болуп калышкан да. Келери менен мен ошондой токтом чыгардым. Бардык полномочия ошол жер бөлүштүрүү маселесин дагы, финансы маселесин дагы, мисалы үчүн биздин ошол бюджетибизде эки шаардын развитиясына каралган 2 миллиард сом болсо, ошону 4 районго пропорционально мен бөлүп бердим. Ошолор распоряжение этиш керек. Керек болсо жанагы мектептин директорлору болобу, бала бакчанын жетекчилери болобу, ошолор назначать этсин. Менин мэр катары чоң проекттер менен алектенишим керек. Бытовой, бана газонду чабыш керек, мусорду тазалаш керек, анан кийин тротуарларды асфальт кылыш керек маселенин баары тең райондун деңгээлинде чечиле турган. Себеби алар элге жакында. Ошон үчүн мен ошол келгенден баштап токтом чыгаргам. Азыр райондун ар бир райондун бюджетинде 200-300 миллиондун акчасы бар. Чоң проекттерди мен өзүм карап атам. Мисалы, автобус маселеси, транспорт маселеси. Мына азыр бизде 2 проект бар. ЭБРР банк, ЭБРР, АБРдын банктарынан биз автобус 500га жакын электробус, газомоторный автобустарды алабыз деп биз ратификация өттү, соглашение кол коюлду, тендер өттү. Эми биз күтүп атабыз. Эмне үчүн биздин шаардыктар эмне үчүн бул көптөн бери эле сөз болот, анан бул чечилбей турган маселе экен. Сөз эле болуп келатат, качан автобустар келет деген суроолорду берип атат. Мен дагы өзүм дагы ошону муну чечилбеген маселеси баягы международный финансовый институттардын положениелери абдан кыйын экен. 6 айга чейин объявить этип коет, анан кийин тендерин өткөзөт. Тендерин өткөзгөндөн кийин дагы конверт ачыш үчүн 6 айда. 6 айдан кийин конверт ачат экен. Эми бул международный нормаларды биз буза албайбыз да. Ошон үчүн ушундай созулуп атат. Бирок эки тендер тең өттү, АБРдики өттү, ЭБРРдин банктыкы да өттү, ратификацияны жогорку кеңештен өттү. Эми конвертин ачып, заказды тендерди өттү. Чоң автобустар келе турган болду. Где-то 450, 140 электробус, анан газомоторный автобустар, низкопольный, удобный автобустар тендер өттү. Заводдор определиться этилди. Завод эми буйруса эми келе турган жагына кетти. Бирок аны дагы алар келгенче дагы бир 5-6 айдын убактысы кетип калабы деп мен ойлоп турам. Себеби ошончо 500 автобусту заводдор готовый продукция эмес да, бул магазинде барып ала койгондо. Ошону жасаганга дагы негизинде 3 айдан 6 айга чейин убакыт керек экен. Себеби аны жасаш керек да. Тем более азыр мунагу Россия менен Украина ортосундагы дүйнөдөгү жанагы штрафный санкция дагы ушуга бир топ влиять этип атат. Себеби комплектующийлер дагы ар бир мамлекеттин баары дүйнө жүзү бири-бирине байланышып калган да. Бирок келет. Аны күтүп отурбай өзүбүз местный бюджеттен, өзүбүздүн шаардын бюджетинен 1 миллиард сомго биз контрактка кол койдук. Акчасын төлөдүк. Бул бат келе турган автобус. Биз баягы тендерный процесстерибиз жок. Биздики мына упрощенный процесстер. Жөнөкөйлөштүрүлгөн процесс менен буйруса ушу жаңы жылга чейин 130 автобус келет. 130 автобус келет, большегрузный. Анан ушу кайдан келет дедиңиз бул автобустар? Бул автобустар биз бир тендерде бир завод утту, ошолдон алып келебиз. Сапатына көңүл бөлүнүп. Сапаты өтө жакшы. Бул автобустарды алып атканда Россиядан изучать эттик. Ушул компания, ушул заводдун сапаты кандай экен, же болбосо тиги Алматыга барып келдим, мен өзүм көрдүм. Ушул бул Алматыда алыптыр, Россиянын чоң шаарларында иштеп атат. Себеби бизде баягы башыбыздан өтпөдү. Мурдакы бир мэрдин атын айтпай эле коеюн, элдер өсү жакшы билет. Автобустарды алып келип алып, анысы азыркыга чейин 200 автобус свалкада жатат, же металлга жарабайт, же эчтекеге жарабайт. Нариман Түлеевдин келген автобустар бул бизге чоң сабак болуш керек. Биз андай жолго эч убакта барбашыбыз керек. Анан ошондой болбогон жакшы сапаттуу автобустар келет. Аны жол кыймылы дагы өзгөрөт да. Мурунку да, маршрутный схема сөзсүз өзгөрөт. Себеби биз ага даярдап койдук. 3 вариантыбыз бар. Негизи шаардын борбор жагын чоң автобустар, жолдорубуздун баары негизинен даяр болуп калды. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 60 көчө болчу. Баягы
кытайский гранттын эсебинен 22 көчөсүн быйыл жасадык. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаардыктар да көрүп атат. Жолдорубузду ошо пробка маселесин чечип 5-6 көчөнү пробивать этип ачып атабыз. 5 мост курдук. Мына унун баары тең ушу келе турган автобустарга схеманы түзүү. Канчалык остановка азыраак болсо, ошончолук загазованность азыраак болот, экология таза болот. Муну биздин специалисттер иштеп, 3 вариантын даярдап койдук. Буюрса, чоң автобустар келгенде ушул схема менен иштейбиз. Дагы оюмду узартып айтып кетейин. Азыр бүгүн түштөн кийин менде Япондун посолу менен бир японский компания менен жолугушуу болот. Пробка маселеси деген элдердин көйгөйүнүн азыр абдан чоң көйгөйүнүн бири болуп турат. Азыр жанагы мындай светофорлорду биз сүйлөшүп атабыз. 9 көчөдө, чоң көчөлөрдө, кайсы көчөлөрдө пробка образоваться этсе, ал 3,5 миллион доллар грант берип атат бизге. Ошол бүгүн дагы экинчи жолу жолугушуубуз болот. Ошол транспорттун потогуна жараша автобуста келаткан транспортко светофорду регулировка кылып турат. Мисалы үчүн биз бир светофорго ал бир 4-5 километр расстоянияда кандай поток келатат, ошого жашыл күйөт. Эгер тиягына болсо транспорт алып койсо, башка көчөнү өзгөртүп күйгүзүп турат да. Ушундай системаны да киргизип атабыз. Эмне үчүн Бишкек шаары да шаардыктар тургундар эмес, жогорку кеңештин депутаттары да ушундай суроолорду беришет. Эмне үчүн Бишкек ушу пробка маселеси менен дагы эле чечилбей атат. Биз чечип атабыз. Бу чечиш үчүн убакыт керек. Дагы мен айтып кетейин, азыр 30 жылдан бери бир да подземный переходдор курулган эмес. Өзүңүздөр билесиздер, мына Цум менен Шопокова Чүй көчөсүндө машиналар ошол жерде поворотто бурулат. Бурулганда пешоход өтпөйүнчө 2-3 машина өтөт да кайта эле туруп калат. Ошол жерге азыр биз подземный переходду проектировать этип бүтөйүн деп калдык. Бир подземный переход жасайбыз. Бейшеналиева Чүйгө да бир подземный переходду жасайбыз деп проектин жасап атабыз. Кура турган кишилер бар, ал бюджеттин эсебинен курулбайт. Жакында буйруса баштайбыз. Ушундай көп иш-чараларды жасап атабыз. Бирок бир нерсени мен шаардыктарга эскертип кетейин. Бизди туура түшүнүп, сиздерди да биз туура түшүнөбүз, шаштырбасаңыздар. Себеби деген ар бир проект жасаш үчүн убакыт керек болуп атат. Анан мунун техник-экономический жагын обосновать этип, тендердин өткөзүп, баарын баягы закон ченемди кылбасак, эртең дагы бизге ар кандай биздин адреске сөз айтылышы мүмкүн. Биз баарыбыз законду сыйлашыбыз керек. Закон баарыбызга бирдей. Ошон үчүн ушуга сиздерге бир информация катарын айтып коеюн дедим. Эмилбек мырза, бизде азыр убакыт дагы тез өтүп кетет, угармандар да чыгып атат, бирок биз жана башында бир да суроо берип койдук, мектептер боюнча да бир маалымат берип коюп, анан кийин угармандарды кабыл алалы. Мектептер биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич бизге 30 апрелде мэр катары мага тапшырма берген. Ушул мектептер бизде жетишсиз. Мына биздин борборубуз Бишкек шаарында 3 менен окуса, 40-50ден бир класста отурса, анан шарт жок болсо, биз кандай билим бере алабыз балдарыбызга? Шарты жок болсо. Ошон үчүн мага ушундай тапшырма берилген. Гострой ошол убакта ар бир квадратный метрин $820 курат баасы ушунча да официальный каты бар, катты берген. Бирок мен президент ушул тапшырманы бергенде айткам, Садыр Нуркожоевич, мен $650 квадратный метрин курам дегем. 4-5 айдын ичинде ушу 16 объектти бүтүрөм. Бул 60 000 квадратный метр. Анан ошон үчүн биз ушул жумуштун үстүндө мына 4 айдан ашты, 5 ай болоюн деп калды. 5 айдын ичинде ошо 16-15 мектеп бир бала бакчаны куруп атабыз. 9 мектеп бир бала бакчаны азыр тапшырып балдарыбыз окуп атат. Сапатын көрүп атасыздар. Айырмасы чоң. Айырмасы чоң. Бул курулуп аткан мектептер заманбап мектептер. Мурдакы биздин мектептерге салыштырмалуу асман менен жердей айырмасы. Анан кээ биздин оппоненттер ушул 5 айдын ичинде курулган мектеп кандай болот, бунун технологический процесстери, сейсмикасы бузулуп калбайбы, бул бетон катыш керек деген. Биз анын баарын туура түшүнөбүз.
Мен өзüm кесибим строитель, куруп аткан компаниянын баары тең чоң строительный компаниялар, Авангардка окшогон, Ихласка окшогон, Лидер Хаус деген, Винспецстрой деген чоң компанияларды мен ошого привлекать эттим. Булар тендери жок, конкурс өткөзүп киргиздик. Тендер деген нерсени баарыңыздар билесиздер. Бул тендер деген коллективный без ответственности и коррупционный схема менен иштеген процесс бул тендер. Biz ушул маселени азыр көтөрүп атабыз, жогорку кеңешке киргизип атабыз. Тендер дегенди, вообще тендер дегенди отмена боюнча, персональный жеке жоопкерчилик болмоюнча, коллективный жоопкерчилик эч убакта болгон эмес. Муну турмуш көргөзүп атат. Муну биздин өкмөт дагы колдоп атат. Жакында жогорку кеңешке да изменение кылып киргизебиз. Мына ушул нерсе менен ушундай иштер ылдам жүрүп атат да. Дагы бир нерсени айтып коеюн, база белгилеп. $820 гостройдун берген баасы менен биз азыр салып аткан $650 экөөнүн айырмасы 60.000 квадратка көбөйтүп көрсөңүздөр, биз $10 миллион экономить этип атабыз. $10 миллион деген дагы 3 мектеп деген сөз. Мына азыр Кыргызстан боюнча 450 мектеп ушундай башталып, 7-8-10 жылдан бери башталып бүтпөй турган мектептер региондордо толтура. Ошону көбөйтүп көрүңүздөрчү. Эгер 16 мектептен биз $10 миллион экономить этсек, 400 мектептен канча миллион долларды экономить этип, канча мектеп куруп койсок болмок. Бул эми биз тапшырып бүткөндөн октябрдын аягына чейин мына ушу бир жумада дагы 3 мектеп тапшырабыз. Бул 20 мектеп, бул 73 мектеп, бул Көлмөдөгү мектеп. Бул азыркы тапшырылып аткан 3 мектеп, бул өзгөчө мектептер. Мына сиздер дагы теледен дагы өзүңүздөр да көрөсүздөр. Бул абдан современный материалдар менен жаңы талабына туура келе турган материалдар тандалган. Эми муну көргөн кишилер бул мамлекеттин мектеби же жеке мектеппи деп да бизге суроо берип атат. Бул мамлекеттин мектеби. Садыр Нуркожоевич 2,5 миллиард сом Бишкекке бөлүп берген. 500 миллионду биз Бишкектен бөлдүк. Мына ушул акчага курулуп аткан мамлекеттик мектеп деп айткым келет. Жакшы экен. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөр угуп жаткандай биздин студияда Бишкек мэри Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович. Эгер сиздерде суроолор болсо, так кыска бергенге аракет кылыңыздар. Суроо берейин деген биздин замандаштарыбыз дагы абдан көп. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атасыздарбы? Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Мен Арчебештен Боржиев Какен деген пенсионер. Бизде Арчебеш конушунда 93-чү мектептин күнбатыш жагында 2 гектар жер бар да. Ана аялдар убагында сатылып кетип, анан аялдар тиги деп соттошуп жүргөн эме кылган. Анан ошол жерге жесат курулат деген. Анан биздин бир вопрос жерде аксакалдан Арчебеши конушу боюнча 1-2-3 бир жерде эс алуу паркы жок. Ошол жерге биз сиздин замыңызда балыгыңызга карыялар кайрылды. Ошол жерден жок деп 20 сотук жер эс алуу парк кылып берип койгулачы. Биз дагы эми барып кичине отуруп кичине эс алалы деп. Ушул боюнча сиз бизди кабыл алып койсоңуз, менин телефонум 0702 Абдыкадырбай жазып алсаң 0702 14 53-86. Анан биз сизге подробно айтып, анан ушул бир маселени эс алуу жай кылып берип коёбуз. Рахмат. Рахмат. Дагы бир угарман бар, Кийинки угарманды да угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен атым Темир, Бишкектен чалдым. Курманжанатка деген көчөнүн күнбатыш жагындагы тротуар аябай тантыгы чыккан да. Бул жерде коммерческий объекттер бар. Ар ким өзүнө жараша тротуарды чаптап салган. Бирөөсү кырыл, бирөөсү көк, бирөөсү шагып койгон, аябай тамчыгы чыккан да бул көчөчү. Арыктар дагы толуп калган, анан арыктын боюнда чөптөр өсүп аябай жаман көрүнүш берет. Бул эмне үчүн бул көчө оңдолбойт му тротуар? Күн чыгыш жагындагы тротуар аябай аккуратно салынган. Муса Жалден Алмакинкага чейин. Бул Муса Жалден Салиевага чейин. Бул күнбатыш жагы болсо аябай тантыгы чыккан да. Анан кийин ошо Курманжандатка менен Муса Жалдын кесилишинде бурчуна маршруткалар токтошот. 50 метр ылдый жагыта аста аялдамалар бар. Ал жака токтошпойт, ал жака да токтойт, бул жака келип да токтошот, үйүлүшүп аябай тыгынды пайда кылышат да. Муну мындай контролдогон бир нерсе барбы? Анан кийин могу тротуар боюнча жол куруу программаларында ушу тротуар каралганбы? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Рахмат. Жооп бере берсеңиз болот. Бул көйгөйлүү маселелерди мен билем. Чынында эле ушул биздин жаңы конуштардан өтө көп суроо талаптар келет. Булар менен мен көп жолу жолуктум. Жанагы президенттин
тапшырмасы менен график кылып ар бир конуштарды жолугушуп өткөздүм. Бул эми туура суроо талаптар, муну чечиш керек. Бирок чечкенге дагы бизде убакыт керек болуп атат. Себеби ана тротуар маселеси туура коюп атат, баягы сквер болуш керек деп туура коюп атат, бала бакча болуш керек деп. Мына мен бир сиздерге мисал менен жооп берейин. Мына Мурасордо ушундай конушта биз бир мектеп салдык, 860 миң квадратный метр. Ушул мектепти башташкандагы 7 жылдан бери ташталып калган. Эми 2,5 гектар территориясы бар экен. Ошо жашоочуларга чоң ыраазычылык билдирем. Ушуну башка бир коммерческий объекттерге бербей, ошо элдер кийин ушул жерге мектеп салынат, ушул жерге бала бакча салынат деп убагында бербей сактап келишкен да. Ушундай жанагы киши айтып атпайбы, суроо Арча бешикте да ушундай жер бар, сквер болсун, ушул жерге бала бакча болсун, же бир социально коммерческий жана камоктор тигүүлөр туруп алган депчи. Бул абдан туура. Мына ошо Мурасордо да ушундай маселе болгон, ушундай суроолорду беришкен. Биз ошону 4 ай 20 күндө салып бүтүрдүк. Территориясы 2,5 гектар. Площадь 8600 квадратный метр. 2,5 миң окуучу окуйт турган чоң мектеп, өтө чоң мектеп. Эми ушу өзгөчө мына жаңы конуштун элдерин айтып кетет элем. Негизи ушу конуштун элдери абдан ынтымактуу экен. Ошол жерде курулушчулар келгенде сүйүнүшүп, ошо курулушчуларга тамагын алып келип берип, аксакалдар батасын берип, ошо кээ бир кезде бир жумуштарында, благоустройство жумуштарында аралашып ошол жерде иштеген, жашаган балдар да жардам берди. Кийин мектепти жууп тазалаганда мектептин окуучулары, мугалимдер, жашоочулар биз менен кошо эле курулушчу болуп жүрүштү да. Мына ынтымак деген, баягы ырысалды ынтымак дейт. Бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, мен ушу Мурасордо конушуна, ушу деги эле конушта курулуп аткан мектептерде ушундай эл ынтымактуу экен, жакшы ушундай жөрөлгөлөр бар экен. Ошол чечилип калды. Анан ошол жердегилер да сурады, мектеп салып бердиңиздер, эми бала бакча салып бересиздер. Мана кабинет министрибиздин председатели Акылбек Үсөнбекович ошол жерден айтты, эмки жылга ошону карайлы деди. Мына Арча бешикте дагы, Ак Ордодо дагы, Көлмөдө дагы, мына ушундай бизде Рухий Мураста дагы, Алтын Ордодо дагы биз азыр мектептерди куруп атабыз. Мектеп, анан бала бакчаны сурашып атат. Мына Кара Жыгачта бала бакча курдук. Бул местный бюджет, шаардын бюджетинен курдук. Мына ушундай объекттерди курушубуз керек. Сиздердин талабыңыздар туура, биз муну аткарышыбыз керек. Мына өзгөчө мен дагы бир биздин жашоочуларга жана суроо берген адамдарга кайрылып кетким келет. Мына Чортекова көчөсүн карап көрсөңүздөр, мына курай басып атат да. Же болбосо ошол эле биздин жаңы конуштарда карасаңыздар, жолдун тегереги эшиктин асты курай басып атат. Мына биздин президентибиздин ошо боюнча экология боюнча, субботник боюнча указы чыкты, биз ушуга даярданып атат элек. Мына Баткен каргашалы окуясы болуп кетип токтоп калдык. Негизи биздин жашоочулардагы ушундай инициатива болсо, хотя бы мына эшигинин астындагы, анан жолда баратып карасаңыздар, ошол жерге строй материал төгүп салат, мусорун төгүп салат, же болбосо жанагы чөп басып атат. Кээ бир үйлөрдүн туштарын карасаңыздар, таптаза кылып, көчөсү эшигинин астыда. Ушуга бир субботник кылып, бизде эмтүү деген бар. Өздөрүнчө бир инициатива кылып, көчөлөрдүн таза кармаса да жакшы болот эле. Анан кийин мына жашылдандыруу маселесине мына эмки жылга биз пландап атабыз. Себеби арык менен сууарганга сууда жетиштүү болбой калып атат. Ар бир көчөгө бирден скважина касалып атабыз. Ошол жанагы айтып аткан сквер туура. Мына Чортекова көчөсүндө сквер эмес, целый парк салалы деген биздин оюбуз бар. Ошол жерде 47 киши самовольно ошол магазин комокторун коюп алган. Азыр соттошуу процесстери жүрүп атат. Ар бир бош жерди биз ошондой скверге айландырышыбыз керек. Балдардын эс ала турган жери болуш керек. Элдер чыгып ошол жерге сүйлөшүп отуруш керек. Жашыл болуш керек, сугарылышыбыз керек. Ошол жерге азыр скважина пробурить деп атабыз. Мындай скважинаны биз жасайлы. Анан жанагы сквер маселеси эң туура. Эми колдон келсе, урматтуу радио угуучулар, колдон келсе бардыгын эле чечели деген баарыбыз информация бар, көрүп атабыз. Мен ушу шаарды кыдырып жүргөндө бардык нерсеге көз болуп атам. Бирок сиздердин да жардамыңыздар керек. Биз чогуу мына мусор маселеси, жанагында курай басып кеткен маселе, жанагында чыгып самовольно комокторун, заборлорун чыгарып жүргөн маселелер өтө көп. Мына өзүңүздөр жакында эле көрдүңүздөр. Мына Шүкүрова көчөсүндө кандай ызычы болдук. Мына ошол жерге
жолду салалы деп 9 метр ширинасы менен эки жагына тротуар менен жол салат программа проектке киргизип койсок кандай ызы чуу болдук. 5 метрден муниципальный жерге кирип алган. Биз ал жолду деген ошол жашаган элдерге салып атабыз да, жолду деген эки жагына тротуар кылып атабыз да. Эми чыгып алып 5 метрден ызы чуу болуп заборлорун албай бузбай жатышат. Ошол жерде 75 үй бар, мына соцсеттерден көрүп атасыздар. 75 үйдүн 37си мына генерал Субанов баш болуп, ошол жерде да проект экен. Кыргызда мындай сөз бар да, жолду тоспойт деп коет. Өзү бузуп заборун жылдырды. Жок, кээ бир адамдар жок, бизди айланып өтүшүңөр керек дейт. Алар закон баарыбызга бирдей да. Мына ушундай тоскоолдуктар менен биз күрөшүп иштеп атабыз, кээ бирине жаман көрүнүп атабыз. Бирок бул биздин жумушубуз. Жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү, биз закон баарыбызга бирдей. Иретке келтирүү керек. Мен принципиально ошол Шүкүрова көчөсүндө өзүм позициямды айткам. Мэриянын астына бир ай митинг кылышты. Алардын 10 киши болсо 7-8и акчага келген митингүүчүлөр болчу. Биз аны да изучать эттик, биздин органдын кишилери. Бирок биз андай провокацияга барбайбыз. Эл дагы эмне дейт? Ошол жерде Шүкүрова көчөсүндө килтеген чоң особняктар турат. А биздин жаңы конуштарда кичинекей 2 метр жылып кетсе бар, биз бузуп талкалап камоого алып атпайлыкпы? А эмне үчүн закон ал килтеген чоң особняктарга иштебеш керек? Мына ошондой. Мына сиздердин журналисттерди ошо биринчи жолу митинг кылганда барышты. Алар бизди критикалайды деп барышты. Бирок биз көргөздүк. Мына проект бекиген 15-жылы. Анан тиги үйлөрдү көрдү да айтты. Анан биз тарапка өтүштү журналисттер да. Ушундай закон баарыбызга бирдей болуш керек. Эми биз баарын эле жакшы көрүнө албайт экенбиз. Бирөөнө жаман көрүнөт, антип тартипке салбасак болбойт. Ошон үчүн мен шаардыктарды чакырат элем. Сиздер да жардам бериңиздер. Өзгөчө мынагу кээ сырттан келген коноктор үчүн жолго чыгарып жана строй материалдарды төгүп салып, анан кийин мусорлорду деген бай күнү мага бир чоң эле киши айтты, бир чоң кызматтагы киши айтат, бир чогушуп. Мага ошо мусорумду чыгарганга дейт, бир жанагы пластиковый бачоктордон бизге таратып берсеңер ар бирге. Эми ал кишинин мусорный бачок эмес, килтеген жиптер менен жүрөт да, менден мусорный бачок сатып берсеңер шаардын бюджетинен дейт. Бул биздин налогоплательщиктердин акчасы. Анан ушу бюджет боюнча да сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Мен мэр катары бюджетибиз доходный части канча болсо, ошол акча каяка кетип атат. Буюрса ушуну ачык айкын кылып туруп, менин алган айлыгымдан баштап, минген машинем кимге кандай расход, доходный, расходный части биздин шаардыктар, налогоплательщиктер ошону көрүп тура туран онлайн чыгарам. Буюрса мен азыр ошонун үстүнөн иштеп атам. Менин төккөн налогум кайда кетти? Шаар кайда пайдаланып атат? Эмне кылып атат деп ачык айкын болуш керек. Биз ошондо элдин бийликке болгон ишеним артаттагы элдер биздин чоң бизнес коомчулугу шаарга көп жардам берет. Ошолор эгер биз ичип жебеген коррупционный схеманы биз жое турган болсок, элибиз бизге жардам берип, биз мындай экономикабыз оңолуп, шаарыбыз оңолгонго бул чоң түрткү берет деп ушундай план үстүндө иштеп атабыз. Андан жакшы, бизде дагы угармандар бар экен. Бүгүн жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Урматтуу радио угармандар, Бишкек мэри менен сиздер түз эфирде жолугушуп, каалаган суроолорду берип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Андыктан убакытты үнөмдүү пайдаланганга аракет кылалы. Фейсбукта дагы уруп турсаңыздар, анткени биз Фейсбукта дагы улантышыбыз мүмкүн. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен Бишкектен чалып атам. Биринчиден агайга ишине ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Анан агайдан сурайт элем, могу 4-урбаниядан протезный заводко чейинки жолду качан оңдолот, ошону ар бир мэр келген сайын эле сурайбыз, бирок ошол эле боюнча калып атат. Бул биринчи суроом да. Экинчи суроом, 4-урбанияданын маңдайында паркка ылайыктуу жер бар да, жакшы бакшактуу. Ошол жерде отургучтарды коюп, жакшынакай парк кылып койсо болот беле деп аны сурайм. Анан үчүнчүдөн өткөндө ошо Акытоого барсак, мусор укмуш ашык тим эле укмуш эле болуп атыптыр. Анан мэр каякта карап отурат деп эле элдин баары систеле орой айтканда систеле урушуп атышты да. Анан чындыгында укмуш экен мусорчу. Мен андай мусорду көрүп көрө элек элем ушуга чейин шаарда канча жашап. Анан могу республикалык поликлиникага бардым да өткөндө
анан зданияларды курганын куруп атышат. Анан жанагы бут ооругандарга да ылайыктабайт да. Ошол жерге барсам бакшы бир коляскада эже лестницадан чыга албай, жаш балдарды күтүп отурам. Эгер келип калса мени көтөрүп чыгарып коюшат эле деп коляскадан лестницадан чыга албай атыптыр. Ошол жерге пандустарды контуруп зданияларды кургандан кийин дагы ошондой пандустарды контуруп койсоңуздар жакшы болот эле да. Сизге чоң рахмат, жакшы таратып. Дагы бир угарман бар, угалы, анан чогуу жооп алабыз. Айтыңыз, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Атым Жылдыбек. Мен Бишкек каласынын берден мындай суроо берем. Биринчи суроо мындай да айтыңызчы. Мына шаардагы пробкалардан боюнча мына автобус алып келдиңерби? Чото автобустарды көрбөй атабыз да, ушу маршруттар кичине тымдемерээк кылып, автобус, муниципалдык автобустарды көбүрөөк чыгарсаңыздар, жакшы болот эле да. Экинчи маселе, кыш келе атат, суу келе атат, экологияны да бир карап койсоңор. Бул да билесиз, смог бизде былтыры болбой эле биринчи орунга чыкканбыз. Ошондой түтүн боюнча, башка нерселер боюнча да ошону бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Рахмат, бул боюнча дагы эфирдин башында айтып кеткен. Сиз кийинчерээк кошулган окшойсуз. Биринчи суроодон баштайлы. 4-чү шаардык ооруканада жолун сурап атат, парк койсо болобу дейт. Мен кичине буга жана мусор арт жагынан баштайын, себеби баары бири-бири менен байланыштуу болуп атат. Сурооду туура суроолор, биз аны эч убакта жакшы мындай болбойт деп айтабыз, бирок колдон келишинче, убакыттын жетишинче жасашыбыз керек. Мына мусор маселеси, бул карындашым туура маселени көтөрүп атат. Ак Ордодо биз азыр мектеп куруп атабыз, как раз. Мектепте мен бир жумада 2 жолу барам, суббота, воскресенье болом. Ак Ордодо ошол мусор толуп кеткен күнү мен өзүм көрдүм ал жерде. Себеби ал жерде Ак Ордого бараткан жолдо, анан жолдун ичинде айрда жанагындай поквартирный сбор деп коет, үйлөрдү кыдырып машиналар алат. Мен аны көрдүм, ага убагында чалып чара көрдүм. Бирок мусор менен бизде положение чынында эле мындай ойдогудай эмес, курч маселе. Ошон үчүн мен радиочуларга карындашым айтып коеюн дегенминдай. Биз азыр жанагы өзүмдүн башталган сөзүмдү айттым. Мусор завод куруу жөнүндө, деги эле ушу мусор менен бир системага салуу жөнүндө биз азыр иштеп атабыз. Мен жеке өзүм ушул маселе менен иштеп атам. Эки чоң компания, иностранный компания, азыр аттарын айтпай турайын, баары ишке ашкандан кийин меморандумга кол койгон бир 10 чакты чоң международный компаниялар бар, алар меморандум. Бирок мен буйруса жакын арада ушу бир айдын ичинде мен контрактка кол коем. Буга ушундай чечкиндүү кадамдарды жасайм. Себеби мен ушундай убаданы өкмөткө дагы, мамлекет башчыга да ушундай айттым. Менин 16 мектеп бүткөндөн кийин экинчи проектим мусорозавод болот дедим. Муну мен инвестор эмес, чет мамлекетке берүү эмес, муну өзүбүз курабыз деп айтып атам. Биз чет элден жаңы технологияны сатып алышыбыз керек, биз пусканын алаткасын коюш керек, анан оборудование алыш керек. Курганын биз өзүбүз курушубуз керек. Биз ошондо экез арзан курабыз. Азыр 2 чоң проект бар. Мына бышып жетилип калды. Мына ушу бир айдын ичинде эмки жумалардан специалисттер, эксперттер учуп келет. Буюрса контракт кол койгондон кийин мусороперерабатывающий заводко биз ыктап турабыз, мусороперерабатывающий заводко. Ошондо мусор маселеси бизде чечилет. Буну мусордон элдер бизнес кылып атат. Бул рентабельный предприятие болот деп бизге ошо ТОсун азыр жазап атат. Ошол бүткөндөн айтайын, бул бир жагы. Буюрса дагы сүйлөшүп турабыз биздин эфирде. Экинчи жагы мунагу чыкпай жаткан мусорлор боюнча 2015-жылдан бери бир дагы жаңы техника алынган эмес. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул сиздин айткан сын пикириңизди мен моюнга алам. Чын мен өзүм дагы өйдө кылды шаарда жүргөндө ушу мусор маселесин карап жүрөм. Себеби техника 2015-жылда алынган эмес. Өзбек Кыргыз фондунан мен 24 спецтехника мусоровоздорго мен кол койдум. Күтүп атабыз ошол жаңы техниканын баары эскирген, запчасттары жетпейт. Анан шаардагы элдин санына жараша да өстү, бирок ошол эске алынган эмес. Болгону азыр линияга чыккан 50ге жакын техника бар. Ал жетишсиз, объемдору көбөйдү. Себеби биздин шаарыбыз өзү 600 000 населениеге расчет болгон, бирок азыр деген өзүңүздөр 1 200 000 болуп калды. Эки эсе шаар өстү, машиненин саны да өстү, элдин саны да өстү. Ички перемещение дагы шаарга келгендердин саны да көбөйдү. Бул бир жагы.
Эми аны биз карап, ал сиздердин маселе эмес, шаардын маселеси. Анын үчүн биз ойлонушубуз, биз чечишибиз керек. Андан тышкары кече күнү эле ушул маселе менен чогулуш өткөзүп тапшырма бердим. Дагы 30 миллион сом ошол тазалыкка баягы фонддон машинеси даяр болуп келгенче прямой закуп кылып алганга дагы бир техника алганга 30 миллион сом акча бөлүп бердик. Ушундай иш чараларды жасап атабыз. Буйруса мен эмки азыр эми кыш келип калат, антимиткенче ошол мына кыш сезону башталат. Себеби мына өзгөчө мына жайкы убакта арбуз, коон, жашылча жемиштин убагында мусордун көлөмү көбөйдү, ошондо дагы проблема болду. Андан тышкары биз жана частный компанияларды дагы, мисалы үчүн башка көп шаарларда частный компания, государственный частный партнерство деген закон негизинде частный компанияларга дагы берген учурлар көп. Биз ал жагында карап көрдүк, бирок тилекке каршы бул мусор менен профессионалдар заниматься этиш керек. Себеби мусордо иштеген, тазалык иштеген балдар күнү түн иштейт, майрам жок. Бул көнгөн профессионал, чыдаган киши иштейт чынында. Ошон үчүн частный компанияларды бир экөөнү киргизип көрдүк. Өздөрүнүн спецтехникасы бар, ушу таза болобу деген ой менен. Бирок тилекке каршы частный компаниялар буга чыдай албай коюшту. Анан биз өзүбүздүн техникабызды, базабызды усилить этип, буйруса мен ойлоп атам, эмки жаздан баштап мусор маселеси таптакыр чечилет деп ойлойм. Абдан жакшы экен. Азыр биз тыныгуу жанагы 4-чү больницанын тегерегинен туура ал жерде орун бар, мен ал жерди билем. Бирок эң негизги маселе жанагы сугаруу, полив маселеси да. Эгер скверди кылып, бактын баарын тигип коюп, куратып койсок туура эмес, эң биринчи сугат маселесин. Жана мен айтпадымбы, ар бир көчөгө бирден скважина казалык, анан сугат маселесин арык менен эмес, арыктын баарын восстановить эткенче биз жанагы труба менен капельный орошение өтүшүбүз керек. Бул келечектеги маселе. Ошондон кийин мындай туура айтып атат, ошолорду көгөртүш керек, тазалаш керек, жасаш керек. Андан сырткары ошол 4-чү больницага да мен жөнүндө сөз болуп калды. Ошонун ичине Катар фондунан азыр 9 миллион доллар акча бөлүнүп атат. Ошо 4-чү больницанын ичине дагы жаңы 2 корпус курулуунун астында турат. Бул кечээ маселе каралды. Азыр проекттери в принципе даяр. Жакында дагы бир больницанын 2 корпусу курулушу башталат. Биз тыныгуу жасап алалы, бизде атайын бир рекламабыз бар болчу, аны укпасак болбойт. Биринчи радионун жарнама кызматы. Акчаңызды банктарда сактаңыз. Депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик агенттик калкын жана ишкерлердин каалаган банкта, каалаган валютадагы аманаттарын пайызы менен кошо 200 000 сомго чейин кайтарып берүүгө кепилдик берет. Депозиттерди коргоо агенттиги. Банктардагы аманатыңыздын сактыгынын кепилдиги. Храните свои деньги в банках Кыргызстана. Госагентство по защите депозитов гарантирует возврат вкладов населения и предпринимателей в любой валюте и в любом банке в пределах 200 000 сомов, включая начисленные проценты. Агентство по защите депозитов – это гарант ваших сбережений в банках Кыргызстана. Биринчи радионун жарнама кызматынын номери 39 15 80. Урматтуу радио кармандар, уктурубузду уланталы. Биздин студиянын мейманы Бишкек шаарынын мэри Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Бизде дагы угармандар бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен Эмилбек Мырзакуловичту көптөн бери билем. Бул кишинин иштеген иштери, иши көп, конечно, бул. Жардамчылары начар болуп атат да, могу райондун акимдери болот. Анан жаңгыз эч жака жетишпейт да. Менин эки суроом бар. Могу шаарда жана СИЗО бар. Анан Ош базары, Аландын базары, Орто Сай базары, ушуларды иретке келтирип, ушуларды бир жака чыгарыш керек да болот. Ошолордун тегерегинде пробкалардын баары. Анан могу мектептерде, мен Октябрь районунда жашайм. Мектептерин жаңы спорт площадкалары бүт запущен, эч ким заброшен, эч ким карабайт. 6-да 39 мектеп, 11-де 63 мектеп, 71 мектеп, 12-де. Ошо мектептин стадиондон балдар эч жака заниматься эте албайт. Ошо мектептин стадионун небе сквер кылабыз деп чала жазап коюп 71 мектеп. Таштап салды. Футбольный поле болчу. Анан бореки Акунбаев, Алматинский жана 150 гектар. Гореево деген ботанический сад. Мына өрттөшүп, түтөп,
эч ким каралбай жатат. Ошону бир колго алып, ошону бир ишке киргизсеңиз болот эле. Сиздин колуңуздан келет. Ден соолук, ийгилик каалайм. Анан премьер-министр болсоңуз да жарашат. Сизге ишиңизге 6 деген баа коюм. Дагы бир суроону каалайм. Дайыма сын пикир менен айтчу эле бул киши. Дагы бир суроо бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Саламатсызбы, Эмил мырза? Сизге бир 2 суроо менен кайрылат элем. Бул Аланикин базары менен Матина базарында эстакадный көпүрө мост бар да, көпүрө. Ошо жердеги 2 эскалатор таптык иштебейт. Жана кар картаңдарга, жанагы коляскада отургандарга аябай кыйын болот экен, кар картаңдарга. Ошол эскалаторду жүргүзүп берсеңиз. Анан жанагы Ибраимов көчөсү, жетиги Матросова, Кулатовада чоң строй магазиндер бар. Ошо жерге жетиш кыйын да. Ошону жана Ибраимов Горкийге чейин автобустар жүрчү эле, 29-чу автобус илгери. Дагы бир троллейбустар жүрчү эле. Ошону жүргүзүп берсеңиз. Анан 3-чү суроо, кача айтайын. Жанагы аз камсыз болгон шаардык пенсионерлерге 500 сомдон беришиңиздер. Аныңыздарга рахмат. Ошону бир 1000 сом кылып, бул азыркы кымбаттаганга жараша ошол компенсацияны дагы көбөйрөөк көрсөтсөңүздөр аябай жакшы болот эле. Ишиңизге ийгилик. Биринчи мен мынагу ботанический сад Гореевадан баштайынчы. Мейлиңиз. Бул өтө чоң маселе. Мына мен ушул эфирден пайдаланып, бул чынында биз генеральный план жасадык. Бул киши абдан туура суроо берип атат. Өрттөнүп атат. Кайра. Академия науктун болгону 20-30 кишиси бар, 12 киши деди мага. 150 гектар, нар жакта Горки көчөсүндө дагы 41 гектар, 200 гектар жерди биздин ботанический сад деп академияны кармап отурат да. Бул өзү ушундай жерди шаардын борборунан ботанический сад деген өзү элге эз ала турган, кызмат кыла турган жер болуш керек. Мына премьер кабинет министринин төрагасы Акылбек Өсөнбековичке тапшырма берген, биз шаар генплан жасадык. Ушуну бизди тартипке келтирүү жагын Бишкек шаары алгыла силерге берели деди. Академия өзүнүн наукасы менен заниматься ете берсин. Бирок аларга да акча бөлүп берели деди наукага. 20 миллиондай акча бөлүп берели деди. Биз шаардын бюджетинен ушу парктын ичин эл эс ала турган жай кылалы дедик. Освещение коелу, асфальттайлы, бардын бактардын баарын анан элдер айрды эс алыш керек да. Чынында мына жакында өрт чыкты. Ошону жогорку кеңешке чыгып лоббировать этип, академия науктун жетекчилери ошону бербеген аракет кылып бербей жатышат да. Мына шаарга өтпөсө мындай болуп кетет. Баягы эми өстөрү кылбай кыла турган кишиге берген жок. Бул киши абдан туура сурооду коюп атат. Муну жана мен көпүрөнү ачканда ошол жерден барып элдер жолукканда ушу сурооду көтөрдү. Мен ал кишилерге жооп бердим. Мына силер шайлаган депутат ушуну лоббировать этип, Ботсат академия наукага калтырып кой деп. Мына ушундай негизи туура, бизде генплан бар. Муну ушун жасаш керек, биз буйруса жазайбыз. Муну бүтүрө турган эң туура сунуш. Анан жанагы мектептин каралбай жаткан спорт-площадка территорияларда бу да туура нерсе. Себеби бизди бул мектептин жетекчисинен көп нерсе зависит этет. Мына кээ-бирки мектептерди карап көрсөңүздөр, баарыгын сонун кылып жасап койгон, кабинеттерди тапкан, спонсорлорду тапкан, ушундай сонун нерселерди бул жетекчиден зависит этет. Ошол жетекчиси начар болгон үчүн муну өзүм дагы кээ-бирки бала бакчаларды да карап атам. Кээ-бирки бала бакчаларды карасам, ушу 1-сентябрга бир штакет деген ограждениесин крастет да койгон жок. Мен кече тапшырма бердим өзүмдүн заместителим Мазгачева Виктория Андреевнага. Ошол жетекчи менен барып туруп сүйлөшкүм дедим. Эмне үчүн биздин балдарды жаңы окуу жылына бала бакчаларды даярдаган жок бул? Ошого чара көрүш керек деп. Муну да мен эске алам, жанагы айтып аткан мектептерди эске алышыбыз керек. Бул жетекчинин кичине мындай өзүнүн жумушуна кайдыгер карабай, ар бир өзүнүн иштеген жеринде иштеш керек да, иш кылыш керек да. Бул туура айтып атат. Мен муну контролго аламын. Дагы кандай суроо келди? Кийинки угарманыбыз ушул Аламидин менен Мадинадагы эскалаторду иштетип берсеңиздер дейт. Ибраим Матросова дагы маршруткалар жүргүзүп берсеңиз дейт. Бул киши туура айтып атат. Негизи ушу жанагы надземный переходдор салынганда туура эмес чечим кабыл алынган. Бул надземный переходдордон өтүш керек. Бул өтө бийик.
Муну бут ооруган кишилер эмес, муну жаштар дагы өйдө чыгып түшкөндөн эригет дагы чуркап өтүп атат. Муну туура эмес чечим кабыл алынган. Ошон үчүн мен азыр подземный переход дегеним ошол. Себеби анын тереңдиги 3,5 мм, ступенькалар удобный. Ошон үчүн биз азыр мен башында сөзүмдүн башында айттым, эки жерге биз подземный переходдорду баштайбыз, кийин биз подземный коюш керек. Мына көп эле шаарларды карап көрсөңүздөр, надземныйдан кеткен, мына алыс эмес, Алматы шаарында иштебейт ал. Же болбосо андай бийик кылатыран болсо, биз эскалаторлорду коюп, такай иштетип карап, абына обслуживать этишибиз керек. Анын стоимосу дагы бизде билесиздер да, бир күн бузулат, эртең иштейт. Ошон үчүн бизге ылайыктуусу подземный переходдор. Ар бир подземный переходдун баасы азыр сметасын жасап, проектин жасап бүтүп калдык. 100 миллион сомдун тегерек экен, 70тен 100 миллионго чейин. Эки биздин шаардык бизнесмен келип курайын деди. Себеби ал курганда мен ушул берүүдөн пайдаланып, биздин бизнесмендерге да кайрылып кетет элем. Эгер ошондой подземный переходдорду кура турган болсо, анын өзүнүн окупаемость ичинде бутиктер болот да, эсептеп көрсөк, өзүн-өзү ошол курулган акча 5 жылда окупайт этет. Актайт экен да демек. Бул жакшы бизнес. Ошон үчүн ушул учурдан пайдаланып мен чакырып кетет элем. Эгер ушундай подземный переходдорду курам деген биздин бизнес иштеген биздин балдар болсо, келсин, жерди бекер беребиз. Бул элге де жакшы, бизнеске де жакшы. Ошондой курам деген адамдар бар. Дагы мен чакырып кетет элем, келмесе. Жана 500 сомду 1000 сомго жеткирүү деген аны маселени карап көрөлү. Мен азыр берден отуруп мен көтөрөм деп айтып койгондон алыспын. Баары закон ченемдүү болуш керек. Аны специалисттер менен изучать этели. Анан дагы ушул учурдан пайдаланып мен айтып кетейин дедим эле. Азыр жана пробка маселеси болуп атпайбы? Многоярусный паркингтерди биз бир канчасын 47 точканы азыр определить эттик. Жанагы биздин металлический гараждарын алып, ордуна многоярусный паркингтерди курабыз. Жердин астына 4 этаж, үстүнө 5 этаж кылып, ушундай многоярусный паркингтерди курабыз. Бул да жакшы бизнес. Эгер ушундай многоярусный паркинг курам деген биздин бизнесмендер болсо, шаарга келсин, биз жерди бекер беребиз. Бул да жакшы бизнес. Андан тышкары ушу многоярусный бар шаардын борборунда жайгашып калган автозаправочный станцияларга да айтып атабыз. Бул жерге автозаправканын ордуна снасть этесиңер дагы, бул биздин экологияга, нормага туура келбеген заправкалар бар. Газпром, Роснефть деген алардын жетекчилери менен сүйлөштүм. Ошо жерге дагы многоярусный паркингти курушубуз керек. Андан тышкары жаңы курулуш компанияларына биздин мындан кийин требование ушундай болот. Эгер үй кура турган болсо, сөзсүз многоярусный паркингти курганга биз требование киргизебиз. Себеби мурдакы норма боюнча 30%, эгер 100 квартира болсо 30 машина келе расчет кылып, подземный паркинг кылып ал батпай жатат. Шаардын баары тең машинеге батпай кетти. Эгер үй курам деп турган болсо, сөзсүз требование ушундай болот. Жанына многоярусный паркинг курдурганга биз ушундай чечим кабыл алып атабыз. Дагы суроолор бар, угалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алло. угуп атабыз. Сурооңузду батыраак бериңиз. Эмилбек мырзага шаар тургуну, атым Бейшеналы. Мынагу ден соолукка байланыштуу мен азыр үйдө болуп атам. Чынын айтканда кыйын болуп калып атат. Суу келди, ТЭЦ болсо баягы Советский Союздагыдай эле качан эле элдин баары ооруп калгынча жылуулукту кошпой, гибкий графика өткөзүп, бир системаларды өзгөртүп, алардын положениясын өзгөртүп карап, убактылуу баардык 24 саат ысыкты берип туруп албай, гибкий графика салып, ушулардын баарын ойлонуштуруш керек го. Буякта приборлорубуздун баары күйүп атат. Ден соолук баарыбыз ооруп калдык, ооруп атабыз. Эски системадан чыгыш керек, ТЭЦти чыгарыш керек. Рахмат. Рахмат сиздерге, урматтуу радио угармандар. Биз биринчи радиодо Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров менен маектешип жатабыз. Азыр биз биринчи радиодо түз эфирде уктуруубузду жыйынтыктап, социалдык тармакта улантабыз. Дагы бир суроо бар, кабыл алалы. Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Бишкек шаарынын тургуну Караев Нурлан. Мен сиздерге мэрге бере турган суроом ушу эң жөнөкөй, ошо адам өмүрүнө коркунуч келбей турган ушу тротуарларды жазатып берсеңиз жакшы болот. Өзгөчө мына Некрасова көчөнүн 2 катталма тротуар жок.
Анан жанагындай чайханалар куруп алып, парковкасы жок, машиналар бүт келип эле тротуарга такап туруп алышат да, жаш балдар, кары картаңдар караңгыда жолго чыгышка туура келет, машина өткөн жолго. Уруп кетсе эмне болот ошолор? Автомойкалар ошо сыяктуу эле эмеси тротуарларды тозуп алат. Ушуга бир канча жолу ушундай эмелерге чыгып айтам деги бир жыйынтык чыкпайт да. Ушул маселеге бир жакшылап көңүл бөлүп койсоңуз. Рахмат. Эки угарман болду. Биринчи жанагы автономный отопление өтүш керек дегенди мен колдоймун. Бул туура. Себеби биз мынагы өнүккөн мамлекеттерде ушу автономный өтө көп көңүл бурулган. Себеби бул экономичный и гибкий система. Мына биздин ТЭЦти жагабыз. ТЭЦти жаккандан запускать отопление кое бергенден кийин бир жума биз регулировкага убактыбызды кетиребиз да. Бул өтө сложный регулировка кылаткан сложный система болуп калат да. А өчүргөндө дагы биз өчүргөндө да ошондой. Бул жерден баягы канча адамдар канча акча төлөп атат, канча отопление пайдаланып атат, муну эсептеш дагы мындай сложносттору бар да. Бул автономный өтүш керек. Ошон үчүн азыркы салынып аткан үйлөрдү карап көрсөңүздөр, өзүнчө автономный счетчик менен төлөйт, каалаганда жагып коет, иштетет, каалаганда өчүрүп коет. Регулировка болот. Биз ушуга өтүш керек, мен муну колдойм. Бирок тилекке каршы жаңы үйлөрдү ушуга биз жаңы үйлөр ушуга өтүп атат. Мына эски үйлөрдө эми бул ТЭЦтин отоплениясынын баасы арзан болгондуктан биз будан чыга албай атабыз, кете албай атабыз да. Бул себеби өзүнүн себестоимостуна караганда мамлекеттин эсебинен датироваться этилет. Эгер себестоимосту 900 сом болсо, бир эл болсо бир 500-600 төлөп атат, калганы мамлекеттен дотация алат. Шуның үчүн чыга албай атабыз. Бул бир маселе. Экинчи маселе тротуар маселеси. Мунугу быйылкы жылга биз өзүбүздүн шаардын бюджетине киргизгенбиз. Биз азыр шаарыбыз кичинекей эле да, биз ошол жерге жөө басыш керек, ден соолукка да пайдалуу дейин десек, биздин тротуарлардын кейпи бутуңду сындырасың, жамгыр жааса лужа. Мына телевидениянын астын көрдүңүздөр, мына тротуар жаса, мына Молодая гвардия, Акынбаева, Жибек жолу, Советский, Манасты жасап атабыз. Эми тилекке каршы бат эле мунун бир ой бар, бирок эми финансовый возможностьторду ар кандай болот, жетишпей калып атат, муну жасаш керек. Бул инимдин айтканы туура. Мен жазып коеюн, тротуарды сөзсүз жасаш керек. Анан тротуарды брусчаткадан биз кетишибиз керек. Себеби брусчатканы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Баары эзилип түшүп калат 5 жылдан кийин. Ошон үчүн асфальтка биз өттүк. Колдон келсе жөнөкөй асфальт эмес, жана велодорожканы кызыл асфальт менен салсак жакшы болмок. Бирок тилекке каршы баазы кымбат болуп атат. Биз эми пока жөнөкөй асфальт менен жасап турсак азырынча, анан кийин разметкаларын кылып койсок. Эми учурдан пайдаланып мен да бир нерсени айтып кетейин. Жана смог маселесинде да бирөө суроо берди. Ошого жооп бербей кеттим. Биз мындай да, биз кыш келгенде смогту айтабыз дагы, анан жай келгенде смог жөнүндө унутуп калабыз да. Мен такай өзүм бир шаарга мэр болуп келгенче муну өзүм дагы соц тармактардан дагы газетага да бир эки жолу мен кайрылып статья жаздым эле. Биздин чиновниктер ушу смог келгенде эле эстебей, жайында смог жок кезде эстеп ушул иш-чара көрүш керек эле. Биздин элдер билиш керек. Качан смог болот, причинасы эмнеде, ошону кантип жоёбуз, деги эле жоёбузбу деген маселеге так жооп бериш керек да, биздин шаардыктар ошону билиш керек. Мисалы үчүн, бир конкретный чараларды биздин Бишкек шаарында 430 частный баня бар. Баары тең мына кара кеченин көмүрүн жагат, резинаны жагат, швейный отходдор жагат. Мына эң биринчи источниктердин бири 430 баняны карап көрүңүздөр, кара түтүн чыгарып булгап атат. Бул бир жагы. Экинчи жагы бизде автотранспорт. Биз ТЭЦтин өзү дымоуловительдери бар. ТЭЦ канчалык деле көп нерсе эмес. Күч келбейт экен. Анан кийин мунугу кара кеченин көмүрү. Себеби кара кеченин көмүрүнүн зольносы көп. Калорийнеси аз. Муну моюнга алышыбыз керек. Бирок эми өзүбүздүн көмүрдү жагышыбыз керек. Бирок ушунун чечүүнүн жолдору менен 430 баняга мен эскертүү бердирдим. Быйыл кышында баняңарды газ көткөзүңөр, башка экологический жыгач көткөзөсүңөр, топливо өткүлө, болбосо баняңар иштебейт деп мен жайында бердиргем. Мына ушул 430 баняны азыр ушу көзөмөлдө болот турбайбы? Көзөмөлдө болот. Бул биринчиден. Экинчиден ушул жана түтөтүп, мына менин деле коңшуларым бар. Түтөтүп жакканда ошол кварталдын баары түтүнгө каптап калабыз. Айнегиңди ача албай, форточканы ача албай. Анан муну специально биз служба ачып контролдойбуз. Кайсы жерде кандай болсо ошого реакция кылабыз.
жаптырабыз, штрафын салдырабыз. Бул контролдо биринчи. Экинчи маселе баягы көмүр менен жаккан котелдор bizde мына подготовка зиме деп атпайбыз, 47 котелубуз бар. 47-47нин 22си көмүрдө, калганы газга, электричествого өткөн. Анан жылына бир 3-4 котелдон bizde планга киргизип коюп, анан электричествого, газга өткөзүп аткан. Мен быйыл келгенде эле айттым. Толугу менен 22син газга өткөзгүлө. 5 жыл жүрмөк белек жылына 3-4 котелдон алмаштырып коюптур. Азыр Турциядан лизингке ошол котелдорду биз алдык. Газовый котел тем более лизингке алып атабыз. Биз ошо 22син тең биздин котелдордун баары тең көмүр менен иштебейт, жалаң газ менен иштей турган болот. Мына ушундай чараларды көрүп атабыз. Анан международный донорлор менен иштеп атабыз. Канча процент качан жоголот? Мисалы үчүн быйыл 22-жылы 10% азайтабыз. Жолу мындай чараларды көрүп атабыз. 23-жылы мынча процентке, 24 мынча. Муну эртең эле бул смогту чечип кое албайбыз. Муну бир 5-10 жылдык программа менен проценттин отношенине азайтып отурган ушундан чыгып кетишибиз керек да. Жана алып аткан газомоторный автобусубуз дагы, электробусубуз дагы ушуга байланыштуу. Эми шаарда болуп аткан көйгөйлүү маселелер, жана пробка маселеси ушуга байланыштуу. Машина канчалык умный светофорубуз ушуга байланыштуу. Машина канчалык көп токтоса загазованность көп болот да, билесиздер да. Эми ушунун баары тең шаарда болуп аткан маселенин баары бири менен толук байланыштуу. Салып аткан мектептерибиз, бала бакчасы дагы ушу менен байланыштуу. Себеби же болбосо жана сквер, парк деп атпайлыкпы? Эгер сырт жакта мына жаңы конуштарда ошондой скверлерди, эс ала турган жерлерди, парктарды жасап койсок, алар центрге борборго келбейт эле да. Пробка маселеси баары бири менен байланышкан. Жана башында сквер салалык деп бирөө суроо бербедиби? Салыш керек. Биз чет жактардагы скверлерди, парковый зона отдыхтарды биз көбөйтүшүбүз керек. Биз ошондо гана шаарды разгрузка кылабыз. Пробка маселеси баары бири менен, экология маселеси деги эле шаарда болуп аткан бүт маселенин баары бири менен байланыштуу. Ушуга маселеси бар. Жакшы экен. Ушуга улай эле бир суроо бар экен. Ак өргөдөгү салынып аткан парк качан бүтөт, быйыл бүтөт дедиңиздер эле деп Facebook'a жазып атышат да. Ак өргөдө парк салынып жатты эле. Эми мен жанагы айтып кетпедимби? Биздин пландаганда ушу парк, скверлерди көбөйтөлү деген бизде пландарыбыз бар. Бирок тилекке каршы ушу жерлерде жана суу маселеси да. Биз биринчи парк кылыш үчүн, сквер кылыш үчүн суу маселесин чечишибиз керек. Мына көрсөңүздөр, мына жаңы конуштарда ушу суу маселеси чечилбейт. Мына жазында субботник болуп атканда мен Калышырда деген конушта болдум эле. Ошол жерден мен ушул сурооду бердим. Элдер мындай бак алып келип берсеңиз, 1000-2000 бак алып берсеңиз биз тигели деп мындай чыгышты. Ошол жерден мен ошол субботникке катышып атайын суроо бердим. Муну бакка алып келип бердик мынакей. Анан ушул бак өзө эртең мунун сугат маселеси кандай болот десем, бир патриот жигит бар экен, ошол айтты. Мен үйүмөн алып келип чакаласам ушу бакты өстүрөм деди. Мына ушундай мамиле кылышыбыз керек. Ар бир шаарда. Анан кийин биз эми чакалап суу куюп баарын сквердин, парктын баарын сугара албайбыз да. Ошон үчүн эмки жылга биз жок дегенде бир 20 скважина, 20 көчөгө коюп койсок, аны өтө деле кымбат эмес негизи. Ошондой техника алып атабыз, анан баары бир көчөгө скважина менен сугарышыбыз керек. Арыктарыбыздын баарын восстановить этип, анан арыктын суусу өйдө жактан бизге Байтиктен сууду убагында бере бербейт да. Аларда эгин сугарыш керек, башкаларын сугарыш керек. Ошон үчүн айыл менен суу талашпай эле скважина маселесин өтөбүз. Ошондо жанагы парк, скважиналарга биз уже ошондой даярдык көрөбүз. Биз кышында уктап жатпай, буйруса, ушул скважиналарды казып чыгабыз жазга чейин. Биз мындай болуп атпайлык, биз башталганда жазында бактык эрден кийин баарын эстейбиз да, биз эртерээк даярданышыбыз. Анан көмүр маселесинде да бир-эки сөз айтып кетейин. Себеби бизде көмүр маселеси мен 3 ай мурда айттым. Бизде мындай да ортодо баягы алып сатарлар бар. Алардын жумушу ошондой. Биз 3 ай мурда мен эскертүү берип акимдерге жана социально муктаж болгон көмүр ала турган 5000 сомдон көмүргө акча таратылат. Мен 3 ай мурда ошону бердим. Эртерээк жумуш жүргүзгүлө. Көмүр арзан кезинде ажиотаж боло электе алып алгыла. Кийин анан кийин ортомчулар келет дагы көмүрдүн баасы кымбат болуп кетет деп ушундай жумуш жүргүздүк. Биз муну дагы биз колго алганбыз. Буйруса кышка даярдыктар бардык службалар
отчетту берип атат, даярбыз деп атат. Менимче кыш жакшы өтөт деген жакшы ой тилектер бар. Бизде суроо бар, кабыл алалы. Бир аз убактыңызды алалы. Саламатсыңарбы айланайындар? Саламатсыз. Мен Бөөреки Гуртий көчөсүнөн өткөндө Урусий Мурасты тараптын өзүнө кеткенде жашайм. Жолдо зебра өчүп калган, эки жагында стоячий знак бар, үчөө турат кыстарылып. Аны бир киши карабайт, бир шопур карабайт, жолдон өтүшөсү опасно. Бул бир. Экинчиси, арыктарга толтура жанагы жапайы талдар өсүп калган. Аларды тазалаган эч ким жок. Маршрутканы келатабы деп карайын десең, жолдун ортосуна чыгып кетесиң. Бул эки. Анан биздин көчөбүздүн аты Манжыл көчө. Манжыл ата деген экенин билебиз. Скорый чакырсак, скорый таппайт Караманча. Бир үйдүн бетинде номуру бар, аты жок. Ушуларга жардам берип койгула чыга кылайын. Рахмат. Дагы бир угарман бар болуш керек. Байланыш үзүлүп калды. Уланта берели, ушул эжебиздин суроосуна жооп алалы. Мындай көрүнүштөр чынында көп. Биз ошон үчүн мен биздин шаардыктарды, мынагы биздин апабыз суроо берип атат, бул кишилерди, мына патриоттор кээ бир кезде субботникке чыгырсаң, жалаң эле ушу улгайып калган кишилер келет дагы. Биздин жаштар субботник болуп атабы, аркта номери барбы, жокпу? Иши жок болгон бизде көп адамдар бар. Мына президентибиздин жарлыгы дагы бекер чыккан жок. Муну биз азыр план мероприятие түзүп атабыз. Ошол указды кандай биз реализация кылабыз, кантип аткарабыз деген өтө чоң пландар бар. Негизинен жанагы пилотный проект деп түп Ысык көлдө түп районунда негизи структураны өзгөртүү, административный реформа деп атпайбы? Бизге да ошондой административный реформа керек, Бишкек шаарына. Биз дагы ушуну иштеп чыгабыз, мен өкмөткө сунуш кылам. Себеби бул киши абдан туура айтып атат. Мына маселенин баары тең жеринде чечиле турган маселелер. Ооба. Мисалы үчүн мэрге чейин чечиле турган маселе. Бизде эмтүү деген бар. Мисалы үчүн карап көрсөңүздөр, өйдө жактан бул установка кагаз түшөт. Мэриядан биз ылда акимчиликке чыгабыз, акимчиликтин ар жагы токтоп калат. Элге жетпейт бул маселе. Мен Москванын шаарлары менен бир топ байланышып сүйлөшүп жүрөм, алардын структурасы бар. Жанагы принципе мындай айыл өкмөтү сыяктуу болуш керек. Азыр эмтүү деп коебуз, эмтүүнүн колунда эчтеке жок, же анча деле алган айлыгы жок, анан ар жагында рычагы жок, финансысы жок. Ошондой бир структураны биз карап атабыз. Мондай маселелердин баары тең жанагы камак коюш керекпи, сквер коюш керекпи, жана территорияны кантип тазалаш керек, эмне кылып тазалаш керек, ким контролдош керек. Контрольный функцияда ошо жергиликтүү элдерге бериш керек. Жергиликтүү элдер карамайынча өйдө жактан аларга бирөө кылып берип, кылып бере албайт. Буйруса бул эженин берген суроон мен эске алам. Бул абдан туура суроо. Мындай маселелер деги шаардын баарында ушундай маселе өтө көп. Муну каралбай, кол жетпей жатат да. Ошо колду жеткиш үчүн биз сунуш кылабыз. Жерге, элге жакын болуш керек бийлик. Муну айтып атпайбы, райондун акимчиликтен келип, нар жагынан келип, ошол эл менен бийлик менен элдин ортосунда ажырымдын үзүлүп калган ушуда, ошону ылдыйлатыш керек. Элге жакындатыш керек. Эл өзү башкарыш керек. Эл өзү контролдош керек. Арык эмне болуп калды, номери барбы, жокпу? Анан ошолорго ылдый жакка бийликке бизге полномочия беришибиз керек, финансы беришибиз керек. Себеби эл өзүнүн эмне болуп атканын карайт да. Каерде кандай, ким жашайт? Анын көп жактары бар. Ал жерде ким жашайт, пропискасы барбы, акчасын төлөп атабы, мусорду кандай чыгарып атат, кимдер келип атат. Толгон токой маселени ылдыйкы жактагы бийликтерге өткөзүп беришибиз керек. Биз ошондо гана баягы местный самоуправление ошондо болот да. Өз алдынча башкаруу деген. Өйдө жактан башкара албайбыз биз. Өйдө жактан башкарсак, өйдө жагы эле иштей берет да, ылдый жагы иштебей калат. Демек аймактык бир реформа, башкаруда бир реформа кылабыз. Мен муну Москвадан көрүп келгем. Менин бир вариантым бар. Муну айтып жүргөнүмө көп жыл болду. Москванын Сокол деген району бар, абдан развитый район. Ошол Сокол деген райондо бюджетин карадым. Гүлдөп өсүп аткан район, Москванын өзү Сокол деген районда. Анан кийин карап көрсөңүздөр, мен сурадым да, эмне үчүн мындай? Өзү ошол райондун управасы доктор экономических наук экен. Бюджетин карасам биздикиндей эле бюджет экен, ашып деле кеткен бюджет жок. Менин эшигим баары үчүн ачык дейт. Мен жана айтып атканым баарын бюджетти прозрачныйга илип койдум дейт. Мен аерден эчтеке жебейм дейт. Коррупционный схема жок дейт. Элге доступныйм дейт.
Эл ошонун баарын көрүп мага келип жардам берип атат дейт. Биз ошондой элге жакыныраак структураны түзүш керек. Ошондо гана биз оңолобуз. Эл өзү башкарыш керек мындай процесстерге. Эшигим астында айтып атпаймынбы, мен башында айттым го, жана тротуарды куурап өсүп кеткен, эшигин астында багы сугарылбайт, куурап турат. Мына ошондой нерселерди эл өзү колго алышыбыз керек. Эл көтөрүлүп, эл чыгып, эл карамайынча биздин ишибиз жылбайт астыга. А биз мэрия чоң проекттер менен заниматься этиш керек. Инвестиционный проекттер, чоң проекттерди алып келишибиз керек. Жана мен өзүмдүн бир проектимде мына темир жолду сыртка чыгаруу жөнүндө да проектим бар. Монорельс кылуу жөнүндө бар. Жана специальный автобус жүрө турган жолдорду куруу боюнча проект бар. Карагачевая роща 120 гектар бизде Карагачевая роща каралбай атат. Ошол жакка парковый зонаны инвестиция алып кылып койсок, ошол шаардын север жагы полностью центрге келбейт. Ошол жака өзүнчө шарт түзүп бериш керек. Өйдө жагын өзүнчө шарт түзүп берек. Западный бардык шаардын сыртына ушундай жанагы сурооду туура берди. Ушунун баарын тең сыртка чыгарыш керек деп. Ош базары. Ана жана колония деди, Ош базары деди. Мына 47-чи колония сыртка чыгып атат. 8,6 гектар жери бар. Ошол жерге биз азыр проект жасадык. Комплекс колония сыртка чыгат. Колониялар сыртка чыгат. Ошондой. Эми мондай анан кийин мына темир жолдо сыртка чыгып кетсе, эмне үчүн мен бул проектти киргизип аткам? Себеби темир жолго подъездный путьтар бар. Бүт складское помещениянын бар темир жолдун тегерегинде. Эгер биз объездный жолго темир жолду чыгарып кетсек, бүт жанагы грузовой потоктун бар сыртта кетет, объездный сыртта. Бул шаар ичинде тынчыраак болмок. Тынчтап жашаган адамдар үчүн. Анан кийин пробканын баары жана грузовой машина, строй материалдын баары ошол жерде болуп атпайбы? Базардын баары, ошонун баарын саардан сыртка чыгарсак, соп-сонун жапжашыл гүлдөгөн шаар болобуз. Мен шаарыбыздын гүлдөгөн жашыл шаар болоруна мен толук көзүм жетет. Бизде 90го чыгып калган мурда 5 жыл мэр болуп иштеткен Абдыразак Мокеновдун айткан бир сөзүн мен угуп кулагыма салып калдым. Бизде Ташкент, Астана, Алмата деп айтпайбыз деди. Бизде Бишкек шаары эң сонун шаар болоруна мен ишенем деди. Себеби биздин шаарды аралап өткөн речка Аламидин, речка Аларча. Уникальный эки речка алып өтөт. Ушу эки речканын тегерегинде менде да чоң проекттер бар, кольцевой жол кылуу боюнча. Мына ошондой проекттерди биз ошон үчүн ишке ашырышыбыз керек. Биздин шаарды кооздоп турган эки речканы пайдаланышыбыз керек да, шаардын экологиясын оңдоп, жашыл, жакшы шаар болоруна мен терең ишенем. Эгер менде ишенич жок болсо, мен бул жерге келип мэр болуп убактымды коротуп отурмак эмесмин. Мен ишенич менен мен шаардын как патриоты катары, шаарды билген киши катары 40 жылдан ашык мен шаарды эмгек кылып келатам. Ошон үчүн ишеним менен келип мен шаарга кызмат кылып атам. Рахмат сизге, кесиптеш. Эми бизде азыр Фейсбукта да угуп атышат. Бул жака да жазган суроолорун, каалоолорун айтып анан эфирибизди жыйынтыктайлы программабызды. Касым Чаргынов жазып атат: как прекрасно, когда должен занимает человек, знающий свое дело, глубоко и досконально дейт. Бардык кызматта ушундай иш билгендер отурса, өлкө тез эле астыга жылат эле дейт. Бакыт Акимбеков: аялдамалар жок, жамгыр жааса суук болосуң. Мисалы Айни Белинский дейт. Ошондой эле өзү таштандылардан чыкпай жатканда жөнүндө жазып атат. Свердлов районунда 2 жумадан бери мусорлор чыга элек деген сөзү бар экен. Кызыл Аскеров: саламатсыздарбы? Ак Ордо шаарга караган бөлүгү качан инвентаризация болот дейт. Кичине ушуларга кыскача баяндап коюңуз, анан жыйынтыктайлы. Бул жакты да карап коюңуздар, телефонду эле ала бербей дейт. Сиздикин окудум, Аскеров. Ратлан Болотбек: жаңы конуштарга асфальт төшөлгөнү менен тар, аялдама жок, автобус жүрө албайт, эптеп көрсөтмө үчүн эле чампалап асфальтталды, бүтүрдү деп эле атасыңар деп сын пикирин жазган экен. Эми сын пикирди туура кабыл алышыбыз керек. Мен өзүм дагы сындаганды жакшы көрөм. Бирок сындагандарга эч убакта мен терикпейм. Туура. Кээ бир кезде биздин деле ушу кызматкерлер өзүнүн жумушуна туура мамиле кылбай, деле галочки мынтип жасадым, мантип жасадым деп иштерин айтып аткандарды мен аларды тарбиялап атам. Андай кылбаш керек. Ар бир нерсени жасаганда чын көңүлү менен жасаш керек. Бир принцип бар. Үстүдө Кудай карап турат деген принцип менен жашаш керек. Кылган ишин таза кылышың керек. Мен ошол принцип менен бала кезимден бери келатам.
Муну менин жолдошторум, досторум, туугандарым да билет. Мен бир принцибим таза жүрүш керек. Үстүбүздө Кудай карап турат, Кудай калыс болот деген принцип менен жашап келатам. Эми остановкалар жөнүндө айтайын. Мусордо болгон критиканы мен жана жооп бердим. Мусорду негизи түп тамырынан бери караш керек, түп тамырдан чечиш керек. Бул жанагы эгер биз чала чечип койсок, жанагы киши айтып атпайбы? Для галочки болбош керек. Муну түп тамырдан. Мындай да ооруган адамда деле эгер түп тамырдан диагнозун туура таап туруп, аны арлабаса ал чала болуп, эртең да оору башталат. Ошол оору башталбай турам, баш оору башталбай турам, бул түп тамырдан чечиш керек да. Анан кийин мына остановкалар боюнча бизде проект бар. Ошол остановканын ичинде мына бир российский чоң компания дагы сүйлөшүү жүрүп атат. Экологический таза, мына парктарды да карап көрсөңүздөр, остановкалар, парктар, чоң российский компания бизге производство ачып келейин деп атат. Жыгачтан жасалган ошо остановканын жанында отуруп турса да болот. Зима и лето деген холодильниктери да бар. Жайында салкында турат. Ушундай остановкаларды биз Чүй проспектисине бир пилотный проект кылып коелу деген пландарыбыз бар. Ошол жерде отуруп кофе ичип турса да болот. Ошол жерде туалети да болот. Анан ошону биз арендага беребиз. Мен дагы ушул проект менен заниматься этем дегендерге остановкаларды бекер беребиз. Ошондой жерлерди, бул бизнес дагы, жакшы бизнес. Кофе ичип, чай ичип, жылуу кышында жылында отура турган ушундай остановкаларды курабыз. Буга да убакыт керек. Мен толугу менен биздин радио угуучуларга кошуламын. Айткан сын пикирлерди ушундай бар. Бул көрүп турабыз, бирок тилекке каршы инвестиция тартуу маселеси бар. Мына ошон үчүн жана частный инвесторлорду мен чакырып атам, биздин жергиликтүү инвесторлорду. Биздин эшик ар дайым ачык. Алар менен ачык диалогко барып, ачык иштегенге биз даярбыз. Дагы ушу остановка боюнча берген адам ушундай бизнес кылам деген адамдар болсо бизге келсин. Биз бекер беребиз жерди. Много яростный кылам десе бекер беребиз пробка маселесин. Подземка курам десе бекер беребиз жерди. Биз кармап жата бербейбиз. Анан дагы парктарда да өткөндө мен парктарды биз азыр Байтик Баатыр паркын куруп атабыз. Гүл Апкели ошол жерде жакында буюрса 11-inde ачылышы болот, октябрда. Ошондо барып катышып көрүшсө болот. Ошол жерлерде дагы парктарды кыдырып жүрсөм, бир аксакалдар жолугуп калып айтты. Мына Дайыр Асан паркында деги эле парктарда туалеттер да жок. Жакында дагы бул туалеттерди биз карап атабыз. Муну азыр айтып койсом, айтып коюп жазабайт экен деп ойлошпосун. Жаңы технология менен Чехиядан специальный туалеттер бар. Ал жерде аны центрлерге да койсо болуп, жанагындай биотуалеттер эмес, аны сол күндүн нуру менен ошол жерден заряд алат, освещениеси күйөт. Андан кийин тройной очистка кылат дагы, жанагы аны ташып отурбайт, бир жылда бир эле жолу тазалайт. Жанагы канализацияга кеткен сууду почти 95-98% очистка кылат дагы, ал поливке кетип, таптаса суу кылып чыгарат да. Ушундай технология менен бир жакында бир пилотный кылып туруп 10-20 коебуз. Мына ушу парктарда да ушундай туалеттер жок. Эс алып жүргөнгө карасаңыздар. Анан ушул маселени да карап атабыз. Мына элдер муну суроо берели деп мен убактылары жете кошула албай атса керек. Бирок айтып коеюн деп атасыз. Жакшы. Суроо берерин сезип атам, ошого жооп берип атам. Ооба. Дагы бир маселе, эми биз жыйынтыктайлы, сиздин да көп убактыңызды алып койдук окшойт. Негизи эле шаарда сиз айтып аткан райондордо баардык жерде сиздин кызматкерлериңиз бар. Жетекчилик чоң иштер менен алектениш керек, баягы майда барат күнүмдүк маселелерди ошолорду чечиш керек да. Анан мындан ары дагы аларга болгон талап, аларга болгон иштин мындай бир процессин алдыга жылдырып кетүү ушул бойдон эле улана берет да, Кудай буйрса. Талап өтө катуу болот. Мен бир дагы угуп отурган бизде шаардын кызматкерлери мени жакшы билишет. Мен бир өзүмдүн бир таанышымды же бир өзүмдүн билген кишини жумушка алып келбейм. Бир принцип башында айттым, профессионал болуш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Мына жакында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына ушу мусор менен абдан проблема ызычуу болушту. Чыгара албай, а жерде саботаж кылып кебирки көп коррупционный схемалар бар. Азыр анын үстүнө СМБ иштеп атат. Ошол жерде туугандашып кеткен баары тең. Экөөнө иш козголду, дагы бул иш дагы жылат.
Ошон үчүн мен 2 жетекчисинен алып туруп, 2 башка жетекчини алып келдим. Шаардык Бишкек Свет ишканасы бар. Ал жерде дагы сырттан мурдакы кетип калган жетекчилер ошону сырттан башкарып турган, бизнесин кылып жүргөн, биздин бюджеттин акчасы сыртка кетип аткан. Биз аны доказать этип, кармак азыр күч структурасына тапшырып бердик. 3 жетекчини тең алдым. Себеби байланыш. Себеби деген өзү көрүп туруп, ошого бизге сигнал бербегенден кийин замдар да байланышта. Мына ушундай 3 жетекчи түп тамырынан бери биз тазалайбыз, түп тамырдан бери. Ошон үчүн биз эгер мындай нерседен тазаланбасак, азыр убакыт башка, мезгил башка, талап башка. Мен таза иштейм, мен патриотмун, ушул алган айлыгыма ыраазымын, мен таза иштейм деген балдарды алып келебиз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына шаардын главный архитекторун алмаштырдык. Мен ал баланы мен алып келдим. Ал бала бир дагы ушу мамлекеттик структурада аралашып иштеген эмес. Мына биздин жанагы 3 чоң служба бар: архитектура, госрегистр, анан Бишкек шаарынын мэриясынын комиссиясы бар. Мына үчөө. Эгер үчөө талапка ылайык иштесе, бизде жанагындай бизнесмендерибиз бюрократия барьерлерди жок эле иш кагазтарын алып бизнес. Анан бизнеске да айтып кетерим. Бизнеске биз бут тоспошубуз керек. Бизнесменибиз как партнер катары иштеш керек. Анан эгер партнер болуп, мен өзүбүздүн жетекчилерге да айтып атам, силер бизнеске силер баргыла, бизнестерге келебиз. Себеби бизнес налог төлөп атат. Бизнес биздин экономикасы иштеп атат. Ошон үчүн бизнесмендерге да бизде эшик ачык. Бизнес менен как партнер катары иштегенге биз даярбыз. Абдан жакшы. Рахмат, Эмил Мырзакулович. Мына бир топ суроолорубузга жооп алдык деп ойлойбуз. Ушу сиздин Бишкек шаарын бир жакшы шаарга айлантуу, гүлдөтөм деген бул ой максаттарыңыз ишке ашсын. Сизге ден соолук тилейбиз, чыдам кайрык. Анткени бир топтогу суроолор берилип атат, өзүңүз көрүп атасыз, бир топтогу сын пикирлер айтылып атат. Анда талай жыйынтыктар. Урматтуу радио каармандар, сиздерден келген, түшкөн көптөгөн суроолор бар. Мэриянын жооптуу кызматкерлери бул жерде баарын угуп, каттап турушту. Тиешелүү түзүмдөрдөн дагы кененирээк жооп алып бергенге аракет кылабыз. Биздин студияда Бишкек шаарынын мэри Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович болду. Сизге ыраазычылык, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Берүүнү Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Шабдарова алып бардык. Эсенчиликте жолугушалы. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар.